Баарына чексиз. Эмнелерге? Баарына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Баарына чексиз. Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын бардык катталуучулары, кайрадан кыргыз спортундагы жаңылыктарды тааныштырабыз. Видеону көргөн соң сөзсүз лайк басып, комментарий калтырып коюңуздарды суранабыз. Спортчуларыбызга колдоо болсун. WBA версиясынын бокс боюнча жарым оор салмактын чемпиону Дмитрий Бивал, IBF, WBC жана WBO версиялары боюнча жарым оор салмактын чемпиону Артур Беттербиев менен беттешүүгө даяр. Кызыгы бул жолку беттешке Бивал Орусиянын эмес, Кыргызстандын желеги алдында чыгууга даяр. Мындай маалымат WBC, башкача айтканда бүткүл дүйнөлүк бокс кеңешинин башчысы Маурисио Сулеймандын сөзүнөн кийин тарады. Анын айтымында Дима Орусияны таанытып турган учурда WBC'нин куруу үчүн мушташа албайт. Жөн гана Бивалга алар мындай мүмкүнчүлүктү бербейт. Өз кезегинде Дмитрий Бивалдын менеджери Вадим Корнилов мындай деди. Бул маселе эмес. Эгер Боб Арум бул беттешти колго албаса, Беттербиев башка ким менен мушташмак эле. Мен бул кырда алдан эч кандай көйгөй көрбөй турам. Менимче бул көрүнүш беттешке эч кандай тиешеси жок эле саясат деп айтар элем. Дмитрийдин түбү Кыргызстандан. Ал Кыргызстанда төрөлгөн. Анын кыргыз паспорту бар деген сөздү менеджери жаңыртты. Буга чейин Top Rank промоутердик компаниясынын башчысы Боб Арум Бивал Орусиянын жарандыгы болгону үчүн Беттербиевке каршы курларды бириктирүү беттеши болбой турганын кабарлаган. Эске салсак, WBA'дин чемпиону Дмитрий Бивал 1990-жылы 18 декабрда Токмок шаарында төрөлгөн. Бокс менен 6 жашында машыга баштаган. Өспүрүмдөр арасындагы Кыргызстандын чемпиону, убагында кыргыз боксчулар курамасында болгон. Бирок кийин 15 жашында үй бүлөлүк шарттардан улам Орусияга көчүп кеткен. Азыркы учурда Бивал Кыргызстанга байма-бай каттап, Кыргызстан бокс курамасына колдоо сөздөрүн гана айтпастан, акчалай сыйлыкта берип жатканын көрө алдык. Быйыл Ташкентте өткөн дүйнө чемпионатында коло медаль менен келген мушкерибиз Мунарбек Сейитбек уулу жана анын машыктыруучуларына акчалай сыйлык бергени маалым болду. Андай видео да тарады. Ошондой эле федерация чакырган кичи турнирлерге чейин келип, убактысын бөлүп, кыргыздын жаш боксчуларына үлгү болуп жатканы кубандырат. Ал профессионалдык карьерасында жалпы 21 беттешке чыгып, бир да жолу утулай элек. Анын атагы былтыр май айында мексикалык Сауль Альварести жеңгенден кийин алыска кеткени маалым. Дүйнөнүн эң мыкты боксчуларынын бири жарым оор салмактагы курду тартып алам деп, салмагын көтөрүп келгенде, ага эч кандай мүмкүнчүлүк бербестен, үстөмдүк аркылуу жеңгени көпчүлүктү таң калтырды. Ошол беттештен кийин Бивалдын жашоосу да өзгөргөнү анык. Канелодон кийин Бивал дагы бир жеңилбес мексикалык мушкер Хилберто Рамирес менен чыгып, анда да мыктылыгын көрсөтүү менен өз курун 4-чү жолу коргоп калды. Андан соң Беттербиев менен чыгышы керек деген сөздөр тынбай келе жатат. Бивал өзү да Артур менен чыгууга кызыктар экенин, ал беттештен эч качан качпаганын айтып келүүдө. Биз мушкердин сөздөрүнө ишенсек болот. Бивал учурда 32 жашта, ал эми жеңиле элек Беттербиев 38 жашка келип калды. Демек дал ушул жаш курак бул беттеште чоң ролду ойноп калышы ыктымал. Биз албетте Бивалга ийгилик гана каалайбыз. Видеого лайк басып, комментарий калтырып коюңуздар.